мисалы үйдөгү балам болот да, бирөө болот. Siz işteysizler. Ошол балам менен окутуу тапшырмаларын барып бүтүрүп коем, анан кийин үйдөгү баягы Үй işleri. Жақсы. Enelerden siz. Мен эки кызым обедте окуйт. Обедке чейин тапшырмаларын аткарганга эле где-то 1 саат болсо 1 саат эле убакыт бөлүнөт. Анан кечкисиде уже кечки тапшырма кылбай только күндүзү тапшырма кылабыз да. Кечкиден тирдик күчөйүп калат. Так. Ар бир балага мен оюмча 1 саат эле убакыт бөлүнсө керек. Төрөстү аябай жакшы көрөт экенсиз. Ол тапшырманы даярдап туруп эң туура бирок бул убакыт эмес. Бул муну балага убакыт бөлүү. Убакыт бөлүү дегенде кандай? Биз мынтип деп убакыт жок. Балдарга убакыт бөлүү деген балдарга көңүл бөлүү. Мындайча айтканда, сен тапшырманы кыл, сен мунаны аткар, бул эмес. Балдарга тамак ичип отуруп убакыт бөлүү. Балам, бүгүн мектепте кандай жаңылык болду? Боюң бир аз өсүп калганбы? Балам, келечекте эмне болосуң? Мындай отуруп алып карап туруп эле, мынаны кандай жаңылык бар? Нан жөнүндө ой пикири. Бала ой пикирин айта турганга үйрөнөт да. Бал кээ бирде тузун капын коюп десе, алманып кетейин, мына менин сынчым деп туруп тык коюп коебуздар. Же болбосо аттарым кандай болду? Балдарым кандай болду? Баланын ой пикирин угуу аркылуу, баарлашуу аркылуу ушундай. Мен сиздерге бир кейс айтам, эгер аткарам десеңиздер, аткарасыздарбы? Душоок айттыңыздар дейби? Кора! Багы! Бешинсинде каттуу! Өлкө тиричиликке азыры жеткенибиз жетпейт дагы да. Сиздерден өзү сурамчы. 1,5-2 миң тегерегинде мында доска берилет. Мындай жанагында өчүрө турган доска да. Барбы? Ошон үчүн жакшылык жана жаңылык доскасы кылып коюңуздар. Үйүңүздө сиз кечки баягы баарын арган менен тамак ичип өзүңүз сериалга, башкалар телефонго, балдар сабак алып көзгө телефонго шашканда кекиле деп туруп. Бүгүн мен Ишмат акеге мындай жакшылык кылдым. Мындай жаңылык кылдым. Балдарыңыздар ар бири бирден жаңылык болгондо тамак үстүндө отуруп татуулаңыздар. Мынаны баланын аң сезими, энин балага болгон көңүлү, убактысы башкача болушту. Балаңыздын эмнеге кетип атканын билесиз. Бала кезде эмоцияга айтып калат. Башка болуп калат. Ошондой кылыңыздар. Сабак аткарып сөз, Алла ыраазы болсун, сабакты сөз карашты. Мындай карап көрсөң, кээде бала да жан дүйнөсү кыйналып калган болот. Биз ушул мисалды айткандан тажабайбыз. Андан бери далай мисал болду, бирок ушуну айта берем да. Мегерде